Şpaldарды жүктеп, ремонттиктер иштеп атат. Братиславада. Bir состав жеңил машина даяр мына. Жөнөтүп жатыптыр. Эки катар жүктөптүр. Эки ряд. Нар жагында bir состав келип атат. Тизилген жеңил машиналар. Şunday. Балдарга барганча жеңил машиналарды тартып коелу. Жол көпүрөдөн өтүп келебиз биз. Стадионго барабыз. Балдар азыр оюнду баштады го дейминчи. Барып зыярат кылып көрүп келер жигиттерибизди. Buna hazır. Avtobusdan düştük. Samat, Bayastambol. Kırgızstandagi jamaatga salam aytıp koyogile. Bayastan, Samat. Assalamu alaikum. Oo, mına. Biz gayra Evropa'ya gelip aldık. Muna murunku kollegalarım menen gayra jolugup толкунданып бүгүн дагы кош майрам экен. Noorus майрам. Барыңыздарды Noorus майрамыңыздар менен куттуктайм. Тынч болойлу. Ошол бош убакта ошентип балдар менен көңүл ачып, супу ичип, эс алып, иштеген убакта иштеп коебуз. Мына баягы ойноп жүргөн жерибизге кайра келдик. Азыр балдар келет, Кудай буйрса келип. Жамаат келет азыр, Noorus майрамынын урматына бирге товарищеский встреча өткөзүп, көңүл ачып, ат бертип сурашып, жакшы күндөр өтүп атат. Кудай буйрса Европада. Şunday. Кудайдын күнү ачык го бүгүн, а? Сонун болот. Эме ысык эмес, Ойноо салкын эмес, сонун жакшы да. абдан жакшы убакыт болуп турду азыр. Сонун момент болуп турат азыр. Nereye келет абыз дейби жигиттер? Азыр Баяман келселе чыгабыз деди го тиги. Окуп келет асты. Айылда дагы жаштар жаман күч алып атыптыр. Азыр мындай эле пырпаста эле жыл болуп эле уюша калып элечи. Бат алыш үчүн деле барып бир кой союп эле балдар чогулуп. Айылда сонун экен, мен өткөндө бир айда жүрүп келдим го. Сонун экен, бат эле чогулушуп эле. Бир аз кеч болуп калыптыр да. Негизи мурун эле ачкандачы башча эле укмуш өнүгүп кетмей экен. Азыр спорт зал жанагындай комплекстер көбөйүп кетпедиби? Өз күчү менен эле курушуп атат, өздөрү эле чогулуп эле поколение болуп эле акча чогултушуп эле сонун залдарды куруп, мен классташым убактан козголгон ошол айыл деле өнүгүп калды. Шаарга караганда мындайлар азайып эле. Азыр ичкендер деле жоголуп калыптыр азыр. Ал ичкендер тиги Баягы саналуулар эле да. Айылда сатпай калыптыр. Ондон кийин таппайт экенсиң андай. Вообще жок экен. Өткөндө биз менен барганда Samat пособие чыкты, пособие алдың да? алып атып. Пособие? Жакшы эле чыкты? Шүгүр. Тиги эме депонукунбу? Жанакы 1,5 миң евро бир балага деген болсо. 1,5 миң эмес экен го. Мага билбейм, мага 1000ден түштү да каждый балага. Сен былтыр алгансың апайсың? Мен былтыр бир балага эле алдым да. 3,5 миң алгам да. Айлык менен айлык менен кошкондо. Бунда 1200 деп уктум да мен.
Балдар ошо. Миң алгандар деле бар. Ошол 1200, бирок биздики деген эми 1 жылга толук болгондуктан. Мен 3 бала да, 2 балам, 1 кыз, 1 балам чоңоюп кетиптир да. Бирөө 19га, быйыл 20га чыкты. Бирөө 23ке чыкты. Алар илинбейт экен. Неберелерге бергенде меники сонун болот эле. Айттым мага неберелерге бергенчи дедим. Канча неберең бар деп. 11 неберем барсам не деп. 4 балам бар десе, бияктан жана психотесттен канча балам бар деди. 3 бала, 4 бала десе, деп мынтип оостор чездер чыгып атпайбы. Бак тиги былтыр мурда шаар башка шаарда иштеп жүрмүн, заводдочу. Ал жерге барганда канча балам бар дейт. 3 балам десем, 3 балаң барбы дейт го. Эң азы меники дедим да. Эң азы меники 6-7 баласым. 6-7 болбойт, 10 балалуулар бар десем, ошол жерден Украинка Молдовандар Челси школада 10 бала не может быть деп. 10 бала кантип Алла табыз. Ага деле тапшырдыңбы? Аны мен таап келгем да. Ошо. Алла табыз. Ошону жаңы келген балдарга деле айтып коёй. Кандай да. Быйын жалгандан кийин тапшырасың. Аны быйын жалгандан кийин, Ошо мен да ойлонуп атам, ошо 1 балам бар, ошо тапшырсамбы же тапшырбай эле койсомбу деп. Тапшырып койдум. Айына 60 евро. Мен жерде мен кээ бир балдарга таң калдым да. Мен нементкелөн тапшырбайсың арсам. Ой, тапшырыш керек. Бекер акча го тапшыр ала бербейсиң арсам. Эми расходка бир 100 евро кетсе керек, Бир балага 100 евро кетпейт. Мен 3 балага бир где-то 80 евро да ушундай эле. Ана перевод менен, Перевод нотариустан заверять этесиң болду. Бияктан перевод кылып, перевод эмне деле жасайт ал. переводко 20 евробу? 20 евро. Ал жерде аял бар билесиң. Мен 3-4 жылдан бери Быйынчыга тапшырып беришим керек экен анда мен. быйынчы алган эмес сонда. Саңгылам ошо пособияны алыш керек да булардан, Буларда береле бербей, булардан алыш керек. Мен тапшыргандан кийин тапшырышты го, мен анча балдар ишенбей койгон да андай болбойт депчи. Мен угуп келдим, алгандары бар экен деп. Анан кийин тапшырып эле алгандан кийин бар. Чалканда түштү го. Анан кийин иштеди да, бияка келип чыкты. Мына сүйүн. Жанакы Фурага да, именно Фурага келиш үчүн Кыргызстанда 6 ай күттү да. 3 ай. Биздики жакшы экен да. 3 ай мурун машинасын сатып алды. Жок, ал фирмадан да зависть деп да. 3 ай 6 ай күтпөй эле кеткендер деле болот. Кайра машина аренда калды. Кээ бирлери муну депого келип туруп иштеп, анан кийин фурага секирип кетсе, сонун трамплин болуп атпайбы? Шанс болуп атпайбы? Шанс болуп атпайбы? Себеби дегенде ВНЖ алып алып, бирок ВНЖны алып, такал-картаны ырастап, Жерден уттурбайсың да кыскасы. Уттурбайсың да. Пока антип биткенче иштеп турасың. Сразу айлык алып турасың, сразу по ходу үйрөнүп, документтериң бүтүрүп, иштеп атып элечи. Анан акырын кетип калсаң, ошол эң сонунда. Зато фуранын айлыгы жакшы болуп атат. Али! Ерлан, кой! Ай, Самат молодец, Самат! Завершающий! Шашылбай, шашылбай. Али! Адыл. Ерлан. Ай, қой. Чечин, о. Yirmek konca oynuyor. Ben
Futbolda tutup atat bizim balдар. Выходной күні мына ушундай. Балдар эс алып, футбол ойноп, волейбол ойноп, жарымысы бассейнге кетти, залга кетти, спорт карталары бар. Мындай жигиттер. Ушундай. Топравный подник Братиславадан салам. Каналга катталып, лайктан басып, поддержка кылып тургула. Анча-мынча жаңылыктарды ушул каналдан айтып турабыз. Словактар качан Бишкекке барат, аны дагы ушул жактан айтабыз, Кудай буйрса. Жаңы келе турган туугандар Айкутестен даярданып, анча-мынча Россияда жүргөн туугандар звонок этип атат. Алар да словактардын барышыга даярданып турасыңар. Кудай буйрса, маалыматты айтабыз.